Кытайдын Тажикстандагы жашыруун базасы. Бейжиңдин көздөгөнү эмне? Жочулардан келген коркунучка камтама болгон кытайлык аскер Тажикстанда атайын курулуш жүргүзүп, байкоочу мунараларды орнотту. Алар Афганистанда багытталган коопсуздук күчтөрүн ушинтип чыңдап жатат. Вахан коридорунан анча алыс эмес ээн аймакта Тажикстандын тоолуу бөлүгүндө жана Афганистандын түндүк чыгышында Кытай өзүнүн аймактык дымагын жаңы реалдуулукка ылайыкташтырууда. Кытай аскерлери советтик эски аванпосттордун жанында эң аз дегенде 5 жылга калууну пландап турат. Алар бул стратегиялык районду коңшу Афганистандагы коопсуздукка багытталган. Бейжиңдин аймактагы күчөп жаткан таасирин билдирген бир нече курулуш жана байкоочу мунаралары менен көзөмөлдөйт. Бейжиңда тажик өкмөтү да аймакта Кытайдын базасы жана контингенти тууралуу маалыматты расмий четке кагат. Бирок азаттыктын журналисттери комплекстин алыс эмес жерге барганда анын тегерек чети Борбор Азияда, айрыкча Афганистанды Талибан басып алгандан кийин Бейжиңдин аймактагы таасири күчөп жатканын көрсөттү. Афганистандын дагы Тажикстандын да азыркы жана мурдагы расмийлери андан тышкары Кытайдын аскер базасына жакын жашаган тургундар менен сүйлөшүү. Эксперттик анализ журналисттин байкоосу аймактагы коопсуздукту камсыздоодо Кытайдын кубаттуу образын көргөзүп турат. Бул образ Бейжиң үчүн татаалдашып баратат. Кытай тажик өкмөтү менен Талибандын алакасы чыңалып турганда ортого түшүүдө. Аймактык кызыкчылыгын коргош үчүн Афганистандын жаңы режими менен кызматташуу жолун издеп, бул өлкөдөгү Бейжиңди Шинжаңдагы аракеттер үчүн айыптаган уйгур жикчилдерин коркунуч катары кароодо. Афганистандагы кырдаал Кытай үчүн өтө назик. Террорчулар алардын арасында уйгур топтору менен байланышы бар Талибан режими турат. Бирок Бейжиң талиптер менен канчалык кызматташууга болот деген маселени карап жатат дейт. Азаттыкка Фростбурт мамлекеттик университетинин Бейжиңдин Борбордук жана Түштүк Азия менен кызматташтыгын изилдеген доценти Хайюан Ма. Кытай базасы тууралуу айрым өңүттөр, анын ичинде каржылануусу жана курамы Кытайдын Тажик-Афган чегарасындагы миссиясында эле белгисиз. Бирок жергиликтүү жашоочулар райондун үстүнөн тынбай учуп турган аскер дрондорун байкап, көзөмөлдөөчү каражаттар жетиштүү экенин кабарлашууда. Азаттык учкучсуз учактарды кайсыл мамлекет пайдаланып жатканын тактай албады, бирок аларды колдонуу объектилеринде байкоо күчөгөнүн көргөзүп турат. Объектиде бир нече жолу болгон эки жергиликтүү тургун азаттыкка атын жашыруу шарты менен ал жерде Кытай, Афган жана тажик персоналдар иштегенин, алар келишимге ылайык 3 тараптан тең маалымат топтогонун айтып берди. Бирок Талибандын бийликке келиши бул кызматташтыкты бузган. Тажик өкмөтүндөгү атын атабаган булактын азаттыкка айткан маалыматына караганда, Кабулдагы батыш колдогон өкмөт кулагандан бери объектиде Афган контингенти жок. Анын сөзү боюнча буга чейин Афган аскерлери ар бир 2 ай сайын алмаштырып турчу. Азыр ал жерде Кытай жана тажик аскерлери гана калган. Бейжиң азыр Тажикстанда өзүнүн таасирин бекемдеп жатканда, Афганистандагы өзгөрүлмө кырдаал, айрыкча Талибан терроризмге каршы күрөштө кызматташабы деген көйгөйгө баш оорутуп жатат. Бейжиң ондогон жылдардан бери талиптер менен кээде чыңалган прагматикалык алакасын жөнгө салып келген. Октябрь айынын башында азаттык Афган жана тажик аскер булактарына таянып, талиптер уйгур жоочуларын Афганистандын Кытай менен чектеш районуна алып келип таштаганын жазган. Жоочулар экстремисттик деп саналган Түркстан Ислам партиясынын мүчөлөрү. Бейжиң аларды Шинжаңдагы башаламандыкка айыптап, Чыгыш Түркстан Ислам кыймылы деп атап келет. Талибан 1990-жылдары бийликке турганда уйгур топторуна Афганистанга келүүгө руксат берген. Азыркы күнгө чейин алар менен байланышты кармайт. Кытай болсо талиптерден жоочулар менен бардык байланышты үзүүнү талап кылып келет. Күчтөрдүн ташталганы тууралуу кабар Талибан менен Бейжиңдин ортосундагы координация бекемдеп жатканын билдирет. Бирок талиптер уйгур жоочуларын Кытай бийлигине береби же жокпу белгисиз дейт. Тажикстандын чегара кызматынын ысымын жашыруу калтырууну каалаган өкүлү азаттыкка кеп Кытай Талибанды ишенимдүү өкүл боло алабы деп эсептегенинде. Талибандын идеологиясы чектөөлөр болорун билдирет. Бейжиң менен кызматташуу үчүн алар даяр дейт Ма. Кытайдын батыш чегарасындагы пост. Кытай күчтөрүнүн Тажикстанга жайгаштырылышы Бейжиңдин региондогу коопсуздук маселесинде маанилүү ролду ойноого жасаган стратегиялык жана символикалык кадамы.
Ошентсе дагы бул аракетти Мургаптан 132 чакырым алыстагы аймакта болжол менен жакынкы шаар кыштактардан 4000 чакырымдай аралыктан жасалды. Бирок бейрасмий база акыркы жылдары президент Си Цзиньпиндин кол койгон бир алкак бир жол демилгесинин алдында жүрүп жаткан Кытайдын Борбордук жана Түштүк Азияга экономикалык саясий таасирин кеңейтүүнүн бир бөлүгү десе болот. Тажик өкмөтү демилгени колдоп, ага өнөктөш болгон. Ошондой эле Кытай Афганистан менен чектешкен Борбор Азия өлкөлөрү менен эки тараптуу аскердик машыгууларын өткөрүп, 2001 жылы Шанхай кызматташтык уюмун түзүп, региондогу аскердик байланыштарын дагы кеңейте баштады. ШКУ Бейжиңдин жетекчилиги алдында түзүлгөн коопсуздук блок. Ага Казакстан, Кыргызстан, Индия, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан кирет. Гонконгдун South China Morning Post басылмасынын 2018 жылдагы маалыматына таянсак, Кытай Вахан коридорунда аракеттенген Оган бригадасын каржылап жана даярдаган. Бирок Бейжиң Оган жергесинде кытайлык аскерлер жок деп четке кагып, эч кандай машыгуу лагерлерин жана курулуштарды курбаганын айтып чыккан. Кытайдын коопсуздук жаатындагы кийлигишүүсүн күчөткөнү бир жагынан инвестицияларын коргоого болгон каалоосуна байланыштуу. Экинчи жагынан Бейжиңдин пикиринде Шинжаңдагы экстремизмге каршы күрөштө Борбор Азия таяныч болуп бериши мүмкүн. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Кытай өкмөтү Шинжаң боюнча эл аралык олуттуу сынга кабылып, айрым батыш өлкөлөрүнүн парламенттери кайра тарбиялоо деп аталган системаны геноцидке теңеген. Бирок Бейжиң өзүнүн репрессиясын бул райондогу ислам экстремизмин жоюу аракети катары актанган. Муну Тажикстанга аскерлерди жайгаштыруу менен дагы тастыктайт. 2019 жылдагы Вашингтон Пост басылмасындагы макалада базадагы кытайлык персонал Кытайдын башка аскердик күчү болгон элдик боштондук армиясынын кызматкерлеринен айырмаланат деп жазылган. Булар жарым-жартылай аскерлештирилген бөлүктөр болчу. Сыягы элдик куралдуу полициядан. Бул аскерлештирилген бөлүк акыркы жылдары Борбор Азиянын куралдуу күчтөрү менен машыгууларды өткөрүп, өздөрүнүн окутуу академияларына офицерлерди кабыл алды. Элдик куралдуу полиция Шинжаңдагы уйгурларга жана мусулман ашчылыктарына каршы репрессияда дагы роль ойноду. Афганистан менен Тажикстанда начар кургулгон чек-араларына байланышкан тынчсыздануу дагы эки өлкө менен Бейжиңдин ортосундагы жашыруун келишимди түзүүгө алып келген. 2019 жылдагы American Wall Street Journal гезитинин маалыматы боюнча, бул Кытайга чек-аранын тажик тарабындагы мурдатан эле бар заставаларды жаңыртууга же көбөйтүүгө укук берген. Макалада айтылгандарга таянсак, болжоп жаткан келишимди Тажик-Оган чек-ара тилкесиндеги тажик кесиптештеринин ордун кытайлык персонал алмаштырып, күзөттү өз алдынча жүргүзүүдө. Уйгур жоочуларынын жалпы саны көп деле эмес, бирок Кытай аны көбүртүп айтат. Бирок эми бардык жихаддык топтор үчүн Афганистан магнитти эле тарткан жана баш калкалай турганга потенциалы бар жер болуп калды. Кытайдын кургактагы чек-арачыларын ишенимдүү корголушуна кызыктар болууга ар кандай себептер бар дейт АКШнын мамлекеттик департаментинин мурдагы кызматкери, Тынчтык институтунун Түштүк Азия боюнча эксперти Дэниел Марк. Кытайдын террорго каршы согушу. Кытайдын аскерий стратегдери жана саясатчылар мурдатан эле экстремизмдин жакынкы чыгыш жана Борбор Азиядан Кытайга жайылуу коркунучунан катуу тынчсызданат. 2014 жылы президент Си Цзиньпиндин өлкөнүн коммунисттик жетекчилеринин алдында сүйлөгөн сөзүндө Афганистан менен Сириядагы чыр-чатак Шинжаңга түздөн-түз таасир этиши мүмкүн экенин жана Кытайга коркунучту күчөтөрүн эскерткен. Бул жашыруун документтер 2019 жылы Нью-Йорк Таймс басылмасынын колуна тийген. Синин айтымында уйгур жоочулары эки өлкөнүн аймагында согушуп, тажрыйба жыйнады. Келечекте Батыш Кытайга келип, өздөрүн Чыгыш Түркстан атаган көз карандысыз өлкө түзүүгө умтулушу мүмкүн. Кошмо Штаттар Афганистандан аскерлерин чыгарып кеткенден кийин Афганистан менен Пакистандын чек арасында жайгашкан террордук уюмдар Борбор Азияга бат эле кирип кетиши мүмкүн. Сирия менен Афганистандан аскердик террорчулары каалаган учурда Шинжаңда террордук чабуулдарды башташы ыктымал деген Кытай лидери.
Дал ушул чочулоолор Бейжинди Тажикстандагы азыркы позицияларды ээлешине түрткү болду деп эсептейт Техас университетинин Борбор Азия боюнча эксперти Эдвард Лемон. Тажикстандагы объектилердин курулушу Кытай өкмөтүнүн Тажикстан менен чек арасынан Ауганстанда жайгашкан уйгур согушкерлери кирип кетиши мүмкүн деген чочуласына түз байланышкан, деди Лемон Азаттыкка берген комментарийинде. Ондогон жылдар Бейжин уйгурлардын ар кандай формадагы каршылаштарын басып келди. Түпкүлүктүү улуттар Шинжаңдын 25 миллион калкынын көпчүлүгүн түзөт. Анын ичинен саны жагынан уйгурлар басымдуу жана алар көптөн бери маданий жана диний ишмердүүлүгүнө байланыштуу басымырлоого дуушар болот. Эгемендикке умтулуу көп убакыттан бери Кытайдагы жана чет жактарда жашаган уйгурлардын зомбулукка негизделбеген саясий максаты. Бирок мындай калуу этникалык топко каршы репрессиялар менен бирге радикалдуу кыймылга да түрткү болду. 1990-жылдары Ауганстанда уйгур жоочуларынын тобу Чыгыш Түркстан ислам кыймылы пайда болду. Алар Кытайдан көз карандысыз болуу үчүн күрөшүп, Талибандан колдоо тапты. Бейжин кийинчерээк талиптердин жетекчилигине кайрылып, бул топ менен байланышын үзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Азыркыда эле Талибандын мурдагы лидери Молду Омор согушкерлерди башка жакка жылдырып, алардын согуштук аракеттерин чектеген. Бирок алар Чыгыш Түркстан ислам кыймылынын Кыргызстанда тыюу салынган уюм согушкерлерин кууп чыккан жок жана Кытай бийлигине өткөрүп берген эмес. Бейжин Чыгыш Түркстан ислам кыймылын Кытайдагы кол салууларга көмөктөшкөн деп айыптаган. Бирок 2000-жылдары айрыкча анын лидери 2003-жылы өлтүрүлгөндөн кийин бул топ тууралуу эч нерсе угулбай калган эле. Кийин 2008-жылы өздөрүн Түркстан ислам партиясы атаган топ Бейжиндеги жайкы олимпиада оюндарында Кытайга кол сала турганын айтып, коркуткан видео таратты. Түркстан ислам партиясы Кыргызстанда тыюу салынган уюм өздөрүн Чыгыш Түркстан ислам кыймылынын мураскерлерибиз деп аташкан. Бирок Кытай радикал топтун мурдагы эле эски аталышын колдонуп жүрөт. Түркстан ислам партиясынын катары Сириядагы жаңжалдан улам көбөйдү. Ал жака 2014-жылдан тарта Кытайдан качып чыккан миңдеген уйгурлар барышы мүмкүн деп айтылат. Алар Ауганстанга же Кытайдын батышы менен чектешкен башка райондорго өтүп келиши мүмкүн деген кооптонууну күчөттү. Батыштын расмийлери жана аналитиктер уйгур согушкерлеринин Кытайдын аймагына өтүп, олуттуу чабуулдарды жасоого жөндөмдүү дегенден күмөн санашат. Ошол эле кезде Шинжаңдагы өкмөткө каршы окуялар, анын ичинде 2009-жылдагы этникалык толкундоолор жана 2014-жылдын майында 39 адамдын өмүрүн алган базардагы чабуул Бейжиндин уйгурларга карата репрессиялык чараларды күчөтүшүнө импульс берген. Бул терроризмге каршы элдик согуш формасына өтүп, Шинжаңдагы азыркы кайра тарбиялоо лагерлери кеңири системага айланды. Чет жактарда бул дүйнөдөгү уйгурларды кысымга алуу, аңдуу, коркутуу жана экстрадициялоо өнөктүгүнө алып келди. Июнь айында Борбор Азия боюнча Оксус коому жана уйгурлардын укугун коргоо долбоору жарыялаган баяндамада 1997-жылдан бери кеминде 395 уйгур Кытайга экстрадицияланган же кайтарылганы айтылат. Чыныгы сандар мындан көп болушу мүмкүн. Катал өнөктөштөр. Кытай Тажикстанда расмий түрдө жайгашпагандан кийин аскердик коркунуч катары көңүл чордонунда болот. Бейжиндеги объектилер жана контур террористтик жүрүшү Орусия менен татаал геосаясий алакага жана Талибан менен Тажикстандын өкмөтүнүн ортосундагы чыңалган абалга да байланыштуу. Советтер Союзу урагынан кийин Орусия өзүн Борбор Азиядагы коопсуздук кепилдиги катары сактап калган. Кремль Кытайдын экономикалык өзгөчөлүгүн аргасыз моюнга алганы менен чөлкөмдү өзүнүн таасир этүүчү бөлүгү катары карайт. Тажикстандын борбору дүйшөмбүнүн чет жакасында Москванын 7 аскер базасы бар. Орусия Талибан бийликке келгенден кийин бул өлкөдөгү күчүн танк жана оор куралдар менен бекемдей баштады. Москвага чагым салуудан чебер деген Бейжин Тажикстандагы өз таасирин кеңейтүүдө өтө кылдат иш жүргүзүүдө. 2017-жылы Бейжиндеги өнүгүүнү изилдеген өкмөт менен байланышы бар изилдөөчү борбор орусиялык бир нече көрүнүктүү изилдөөчүлөрдү Кытайдын Тажикстандагы коопсуздук күчтөрүнүн реакциясын көргөзүү үчүн
кабыл алган. Алардын арасында Москвадагы Карнеги борборунун улук илимий кызматкери Александр Габуев да болгон. Ал азаттыкка жабык өткөн кечеде Кытайдын аскердик катышуусун чечмелөөгө багытталганын билдирди. Иш-чарада Кытайдын максаты аскердик база түзүү эмес, логистика жана мониторинг менен камсыздоо экени айтылган. Бул негизинен Москва Кытайдан Тажикстанга байланыштуу эмнени алат деген Кремлдин айрым бир суроолорго позициясын байкоо болгон дейт Габуев. Ал катышуучулардан Орусияга жалдан аскерлер же расмий Кытай персоналынын кимиси пайдалуу экенин сурашкан. Кытай жана Орусия Афганстандан тарап аткан бейстабилдүүлүктөн өлкө террористтер үчүн плацдарм болуп калышынан чочулашууда. Андыктан Кытай аскерлерин Борбор Азияга алып келүү башында Кремлге жагымсыз окуя болгонун белгиледи Габуев. Орусия үчүн күтүлбөгөн жагымсыз белек болду. Бирок Москва Кытайдын аскердик таасири Тажикстан тарабынан токтотуларын билет. Кытай аймакта кеңирээк кулаш жайышын каалабайт, бирок Кытай ал жерде болгондон кийин кызматташууга аракет кылат. Кытай жана Орусия буга чейин Афганстандын айланасында күчүн бекемдөөгө умтулуп келет жана Талибан менен этияттап алака түзөдү. Бирок Кабул менен Дүйшөмбүнүн ортосундагы чыңалуу курчуган сайын Бейжиңдин аймактагы дымагын мындан да татаалдаштырууда. Тажикстандын автократ президенти Эмомали Рахмон талиптерди Ооган элине райымсыз зомбулук көрсөтүп жатканына айыптап, Афганстандын этникалык ар түрдүүлүгүн эске албаган талип өкмөтүн сынга алган. Дүйшөмбү андан тышкары бир нече качкын саясатчыларды жана талиптер августта кулаткан мурдагы Ооган өкмөтүнүн айрым мүчөлөрүн кабыл алган. Бул аракеттер эки тараптын алакасын солгундатып, чек арадагы зомбулуктун пайда болуу ыктымалдыгын жогорулатты. Дүйшөмбүдөгү чиновник Афганстандагы талиптердин катарында согушкан этникалык тажиктер Тажикстанга өтүүнү пландап, курал чогултуп жатканын укканда айгай салды деп жазган Азаттык. Мындан кийин талиптердин премьер-министринин орун басары Салам Ханафи Тажикстанды Афганстандын ички ишине кийлигишпөөгө чакырып, ар бир аракетин кесепети болорун эскерткен. Чыңалуу Кремлди да кыймылдөөгө түрттү. Москва коңшу Афганистандан кол салуу болсо Тажикстанды коргоого даяр экенин билдирди. Лемондун айтымында учурда эки тараптын аскердик кагылышуусу анчалык деле курч эмес. Кошумча чыңалуунун болушун Бейжиң да каалабайт. Эгер кытайлык аскерлер жайгашкан жерге жакын аскердик аракеттер башталса, Кытай кыйын абалга кептелиши мүмкүн дейт ал. Жаңы доорго даярдык. Афганстандын батышында жайгашкан Кундуз шаарындагы Гозари Саед Абад мечитинде 8 октябрда болгон терактта 50дөй адам набыт болуп, 150дөй адам жарат алды. Бул өлкөнү АКШ баштаган эл аралык күчтөр таштап чыгып кеткенден кийинки эң чоң кандуу чабуул болуп калды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан режимине каршы чыгып келген Ислам мамлекети Хорасан террористтик тобунун Афганстандагы бөлүгү алды. Топтун расмий пропагандалык органы болгон Амак жаңылыктар агенттиги жанкечти уйгур жоочусу болгонун жарыялады. Ал Афганистандан уйгурларды сүрүп чыгарып жана куугунтукка алган үчүн ушул кадамга барганын билдирди. Аналитиктер Жан Кештинин тек жайы көз каранды эмес булактар тарабынан такталбаса да, жаңы Афганистандагы терроризмге каршы күрөшкүсү келген Кытай үчүн окуялардын өнүгүшү орчундуу маселе бойдон каларын белгилешет. Тажикстандагы база жана Бейжиңдин аракети Кытай чек арасындагы коопсуздукту сактоо жана өлкө ичинде жоочулардын чабуулун азайтууга багытталган. Бирок Кытайдын өзүнө кол салуу жоочуларга кыйын болгондуктан алар Кытайдын борбордук жана түштүк Азиядагы объектилерин бутага алууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2016 жылы Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жанкештинин жардыруусу уйгур жоочусу тарабынан ишке ашырылганын билдирген. Жардырууга буйрутма бергендер Аль-Каиданын бир бөлүгү саналган Жабхат Уль-Нусра тобунун мүчөлөрү экени маалымдалган. Ошол эле маалда өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топ 2017 жылы Бейжиңде кытайлык 2 мугалимди уурдалып өлтүрүлүшүнө жоопкерчилик алган.
Бейжин Кытай-Пакистан экономикалык коридорунун алкагында инфраструктурасына 6 миллиард долларга жакын инвестиция салган Пакистанда дагы июль жана август айларында кытайлык жумушчуларга ар кандай топтор тарабынан кол салуулар болгон. Кундуздагы жардыруу жана кытайлык объектилерге багытталган чабуулдар региондо согушчан топтордун саны өсүп жатканын көрсөтөт. Бул окуялар Талибанды терроризмге каршы күрөштө кызматташууга түртүп жаткан Бейжиндин алдында катаал жол турганын көрсөтүп турат. Манын айтымында Кытайдын талабы менен талиптер уйгур жоочуларын активдүү куугунтукка алса, уйгурлар коркунучту сезип, им сыяктуу башка өнөктөштөрдү табууга умтулушу мүмкүн. Булак Азаттык.